Мына ушундай айылдын кереметин чалдырып берген аракет кылдык. Анан өзгөчө суу ташыгандар жакты мага. Чогуу бир келип ошону ташап экен айылда. Ооба, үйүнүн алдындагы суу тоңуп калыптыр, анан кошуна жактан барып алып келдик да. Мына. Урматтуу телекөрүүчүлөр, айылдын жашоосу мына ушун менен кызык. Аны мен биздин студиябызга дагы сиздерге сонун мыкты манай тартуулайм деп келип калган коногубуз бар, тааныштыралы. Маданияттын мыкты кызматкери, Арашан ансамблинин солисткасы, таланттуу эжебиз Анара Шайымкулова биздин студияга конокко келди. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Рахмат. Таңкы маанайыңыз кандай? Таңкы маанай майрамдагыдай. Жакшы. Эң сонун. Анара эже, бүгүнкү темабыз бул айылдагы кыш деп аталат да. Эң сонун. Анан сиз дагы өзүңүздүн айылыңызды мактап, өзүңүздүн айылыңыз туурасында айтып бериңизчи. Кутман таңыңыздар менен, ардактуу көрөрмандар. Айыл жөнүндө айтсак, мен дагы бир 2 саат убакыт бергилечи десем болот болуш керек. Бул тамаша сөзсүз. Мен Созак районуна караштуу Карамарт деген айылда туулуп өсүп чоңойгом. Азыркы кышка салыштырганда элестеткенде ал өзгөчө. Мисалы үчүн багы негизи эле жалпылаганда Кыргызстан 4 мезгили тең бар, жазы, кышы, күзү, жайы бар өлкө деп айтылат го. Биздин Карамартта ошондой. Жайы да өзгөчө, кышы да өзгөчө, күзү да өзгөчө, жайы өзгөчө. Анан кышка келе турган болсок, мен кетким келип атат азыр эле. Биз да арага отурабыз, айыл жөнүндө сүйлөп атып кетип калсакпы деп атып. Жаңы элеки мага чейинки съемкадан көрдүм да. Багы чакаларын көтөрүп алып сууга барып атпайсыңар, жаш балдар менен. Биз чындап эле сууга барчубуз. Чакаларды көтөрүп алып, анан мындай жыгачтан бакан деп коет эле, бакан аталарыбыз бакан жасап берип, анан эки чаканы эки башына илип, анан кийин алыстан калтылдап, анан кийин чакаларыбыздан анда бир калыпта кармашың керек да, мындай боюңду же бир ошол эки чака момунтуп кетип анан мойнуңа төгүлбөгүдөй кылып кармашың керек. Өзүңдүн салмагыңды. Ошолорду эстедим, анан жолдо келатып, эми баласың же кандай кыш тайгак болот, жыгылып кетип, жолдун жарына келгенде чакада сууң төгүлүп калып, кайра булакка сууга барган күндөр. Өзүң кошосу болуп, эстесе көп. Анан мен бая күнү бир үйдү мындай кенен чонон тазалап атсам, бир кычыктан бирдеме чыкты да. Ал деген тем эле суу болгон кийимди бир бурчка катып коюптур балам. Анан эми аны энем да баягы салт сана боюнча тилдеп, антиги минсең болмок, антсең болмок деп койдум. Анан бирок эстедим да. Биз дагы ошентип клеенка салып, же болбосо да чана, кыскасы колубузга эмне элешет, ошонун бардыгын ошо ылдый эч жерге барып эле, барып эптеп үйдөгү жумуштан качып барып эле анан жылгаяк дебейбиз да. Анан ошол колдубузга салган нерсе деле турбайсың да, кулайсың, жыгыласың. Анан бүт аркабыздын баары, пальтобуздун, шымыбыздын баары бир күнкү кадимкидей эсимде, мектептин аркасында ойнодук сабактан кийин. Анан үйгө келатып анан эстеп атам да, үйгө жакындаганда үйдөгү эмени эстейсиң да, атаңды эстейсиң, энеңди эстейсиң. Эмнеримикин момунтуп карасам, пальтомдун этеги кадимкидей шорголого муз болуп калыптыр. Өңү да эсимде, бир жашыл пальто болчу ушундай. Анан аны ошо азыркы айткандай эле ушинтип бурап кармап үйгө кирээ менен чечип, анан тиги бир бурчка катып койдуңуз. Аны эртеси анан кийип кетерди, анан кийин ошондо башталат да. Башталчу. Ошолорду эстедим. Эң сонун. Азыр айылга барып турасызбы? Айылга барам, бирок кышында көптөн бери мен кышында бара элекмин. Анткени биздин баягы эс алуу убактыбыз көбүнчө жаз жайга, анан баягы күздө бир жакшылыктарга барып калабыз, анан кышында чынында көптөн бери бара элек. Быйыл бүт элек да барып келиңиз, Жетишип калдыңыз барып келиңиз. Буйруса. Кана барып келсем. Сонун. Анан эже сиз баягы ырдагандан сырткары өзгөчө колуңузга калем алып, анча-мынча бир саптарды бир жазып берип турганда бир өнөрүңүз бар. Айыл тууралуу балким жүрөгүңүздөн жазылган ырлар бар болсо бир окуп бербейсизби? Карамарт деп айтпадымбы? Айылыңыз. Чынында өзгөчө да, ар кимдин туулган жери өзүнө башкача. Энеден кийинки алтын бешиги, анысына баягы өнөр адамдары айылдан көп эле пайыз айылдан чыгат дейт. Айтса айтпаса таза абасы
Тунук булагы таасир этет да. Ооба. Анда мен ошо Карамартым деген ырымды окуп берейин. О, сонун болот. Жатка билбейт экенмин, телефондон карайын, кечириңиздер. Барганымда сагынып жазар жарпым, бага сыйбас жүрөктө сенин баркың, төрөлгөндөн төрүңдө эркелегем, төркүнүмсүң, үйүмсүң, Карамартым. Жашыл кырды жаңыртып ырдагамын, жашыл үмүт тилекти жыйнагамын. Жалгыз сага төгүлүп айтар элем, жалындаган бир күчтүн кыйнаганын. Шыбырачу, шамалың, чурка, талпын, шыгың менен кубансын айыл калкың, шыдыр басып кетүүгө, улуу жолго шыктандырдың айылым, Карамартым. Эскиргенден эселеп үмүт жаркын, элдин кызы болсом деп кыял бактым, элдүү жолго ээрчитип жетелеген, энем жыттуу уямсың, Карамартым. Кандай сонун жазылган. Мына чындыгында жүрөктөн чыккан ыр жүрөккө жетет дейт, биздин да жүрөгүбүзгө жетти. Баягы айыл жөнүндө болсо деле эстеп кеткенди айтып коеюн, бул концертте жазда концертинде окулган ыр, анан жаралышын эстеп кеттим да, ушул кыштын күнү режиссерым ай бол бышыр ойлорумдун баарын бышыр ырларымдын баарын бышыр деп атат. Анан чындыгында концерттин түшүк аябай көп экен. Анан Горький, Белинский көчөлөрүндө басып жүрүп элге карабай көбүрөнүп сүйлөнүп жүрүп басып жүрүп жазган ырым. Чынында сонун жер алыптыр. Азыр бизде ушул Карамарттан көрүп аткандар аябай сыймыктанып, ана эже менен өзүнүн айылын сыймыктанып отурушса керек, эң сонун. Анда келиңиз, комузду колго алыңыз, өзгөчө бир талантыңызды бүткүл биздин көрүүчүлөргө чачыңыз дейли. Тууган жер жөнүндө сөз болуп калды. Сөзүн жазган белгилүү төкмакын, акын Шекербек Адыловго таандык. Обон болсо Айбек Байкеники, Айбек Карымов Байкети Тууган жер деген чыгарманы. О тууган жер, куса болум сагынам, кубаталам, бир өзүңдүн табыңа, жаным сага тамыр болуп байланган, жарым карыш, чыккым келбей жаныңдан, жарым карыш, чыккым келбей жаныңдан. О тууган жер, аппак аткан таңыңдан, бұлбұл сайрап, гүл жайнаган шагыңдан, көдөн киридеп, көкүрөгүм зилдесе, сенден гана, тазарамын жаңырам, сенден гана, тазарамын жаңырам. О тууган жер, суңду ичкен балаңмын, сагынганда сага жетип барамын, эстеп коюгун аман жүрөтпеген деп, кеде менин угулбаса кабарым, топурагым журуп жолдо ойногом, буйруса кен кайра кайтып барарым, буйруса кен кайра кайтып
кайра кайтып барарым, кайра кайтып барарым. Бали. Баракелде. Чабалар. Ар бирибизге айылга кайтып барарыбыз буйрусын, Буйрусын. Сонун чыгарма экен. Сонун чыгарма экен чындыгында. Жакында эле маданияттын мыкты кызматкерин алдыңыз. Мына ошол наамды чыныгы эмгек менен жетүү ошончолук сыймык менен айтылат эмеспи? Бул наамды алгандан кийин кандай сезимдер болуп атат сизде? Негизи табиятымдан ушундай окшойм. Мен ошол наамды алгандан кийин, мыкты кызматкер деген төш белгини алгандан кийин мен өзүмдү өзүм аңтарып карадым да. Мен ошого чейин ушундай нерсеге эч мындай жулунбаптырмын да. Айтса айтпаса ошол баягы өзүм эмгегим артынан эмгектин жыйынтыгын баалоонун натыйжасында ошо төш белгиге ээ болдум. Анан ошондо ойлодум, бул дагы керек турбайбы? Бул деле биздин ошо стимул болот экен алдыга умтулганыбызга, же болбосо ошо канча жылдык элдин арасында болгон өнөрүбүздү төгүп, болгон мээнетибизди жумшап аткандын бир баалоо экен да. Рахмат, ошо баалагандарга рахмат, жалпы кыргыз элине рахмат. Негизи бардык нерсени эртеби кечпи татыктуу алсаң, ал мындай жемиштүү, анан таттуу болот экен. Ооба. Жакшы. Телекөрүүчүлөрүбүзгө кайрылалы. Эгерде сиздерде суроолор пайда болгон болсо, байланышка чыксаңыздар болот. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып суроо берели. 56-56-72 номери аркылуу. Ооба. Комузду кармап ойногонуңузга канча жыл болду? Жана комуздун сырткары музыкалык аспаптарда ойнойсузбу же комуз менен эле азыр учурда? Комузду 5-6 класста бир аз үйрөнгөм. Анан ошол бойдон калып кийин черт алчу эмесмин. Кийин эле бир акыркы жылдары баягы үнүмдүн салттуу экенин билгенден кийин, кыргыздын салт-туураларына туура келгенден кийин аны сөзсүз түрдө комуз менен кошто ордосоң андан да сонун керемет экен. Ошондон комузду кайра күчөтүп кармап комуз менен ырдап калгам. Негизи эле баягы бир сырды ача кетейинби? Сыр деле эмес, баягы мынтип чертип ырдай берчүмүн. Ага чейин анан Бишкек шаарына келгенден кийин баягы балдар менен отуруп кайра чыгармачылыкты кайра өнүктүрүп баштагандан кийин анан ушинтип эфирлерге чакыргылачы, мени чакыргылачы деп анан тааныш тамыр салып, анан кийин таанышып ушинтип эфирлерге барасың да. Анан ошондон баягы эптеп ошентип жүрүп эле анан комуз менен ырдап көнүп кеткем. Мындай чыныгы, мисалы үчүн нота билип же аркы берки деген деле жок. Баягы Угуп көрүп эле. Угуп көрүп эле. Түшүнүктүү. Анан мындай суроо жаралып атат да. Айылда жүргөндө, үйдө отурганда баягы апаларыбыз үйрөтөт, же болбосо бир нерселерди үйрөнүп дегендей, балким ырчылыктан сырткары, балким кол өнөрчүлүк бир өнөрүңүз барбы? Айылдан апаңыз сизге эмне үйрөткөн? Биз үй бүлөдө кыздардан 4 кызбыз. Алардын эң улуусу мен. Тилекке каршы мен ушу мындай тикмечилик, шырдак-шырыган, курак-кураган жөнүм майка өтүп кеткен да. Анан Комуздан чыгарасыз баарын, менден кийинки сиңдилерим баардыгы кол иши аябай тың. Кыскасы кошунанын себин жасаганда тиги деген сыяктуу. Анан мага келгенде кичине кемип калган. Анан макул деп коем. Алар сиз баягы сиңдилериңиз менен жолугуп калып отуруп калсаңыз алар айтса керек. Анар эже, сиз жөн эле ырдап эле бериңизчи, биз жумуштарды кылалы деп. Ошондой. Анан мындай азыр ырчы кыздардын, ырчы эжекелердин башында баягы Wi-Fi деп күлүп коем, тамашалап, үкү тагып жүрүшөт. Ошолорду жасап калам, колума тийип калса бош кезде. Ушу бир нерсеси бар дегем да. Анар эже мактангысы келбейт окшойт. Мындай мактанбай кагал корап туруп айтып койду, бирок анча-мынча жасап калам. Анан бир жолу жолдошум чычалатып калды. Сенин колуңан эчтеке келбейт. Бул мындан көп жыл мурда. Анан эмнеге келбейт? Үйдө бала менен отурам, эч жакка чыкпайм. Эмнеге менин колуман келбейт? Үйдөгү баягы эскилерди көрүп калгансың да. Энелерибиз эски кийимдерди эле анан төрпүштү кылып кыркып эле курап туруп, анан кийин төшөк салып алдыбызга төшөп берип койчу эмес беле. Анан мен да эскилерди чубадым, төрпүштү кыркып туруп, анан кол машине жок. Анан бар болсо деле тиге алам, тиге албайм билбейм. Анан тим менен эме менен жөрмөп туруп, анан кийин мынча төшөк жасап койдум. Ал жолдошума сөзүнө намыстанып эле. Анан деп өзүм күлкүм келди. Кийин
демек окшошпойт ана мындай болду да, жолдошуңуз кирип калса өзүнчө өзүңүздүн боюңуз ушундай көтөрүп келип, менин колуман эч нерсе келбейт да айттың беле? Мына отур да. Аны мен бирок колго кура албадымбы? Сизге баягы колго куралган, мисалы, машина менен тигилген жана фабрикада тигилгенден дагы кымбатыраак баалуу болот го. Эми бул баягы эстеп кеткенде бир окуяны айтып бериңиздер. Эң сонун келиңиз дагы бир чыгарма аткарып бериңиз бизге. Теле көрүүчүлөрүбүздүн да суранычтары ушундай болуш керек. Сиздин үнүңүзгө ашыккандар өтө көп. Багы энелерибиз жөнүндө, айыл жөнүндө сөз болду. Ошол темага аябай туура келет болуш керек. Максат Кулуевдин Айенем деген чыгармасын мен ошо акыркы кездерде мурда эле жакшы көрчүмүн, угуп анан акыркы кездерде өзүмдүн репертуарыма кошуп атам. Кудай буюрса шөкөттөлүп атат, аранжировкасы жазылып атат дегендей, анан кудай буюрса кыргыз элине тартуулайбыз. Ага чейин комуз менен ырдап берейик. Ооба. Аламды жараткан Аллам кең экен, адамзатты тараткан адам ата менен энеңдин сүтүн актады. Жомогун айтчу чоң эне, айенем, айенем, айдай жалгыз жан эне, аламдай кең жүрөгүң, ак сүтүң актар бекеммен, ак сүтүң актар бекеммен. Табигаттын ыйыгы улагын сүйөт кай берен, балдарым баккан жемиштен тынчтыкты сүйөт жеренем, энеңдин сүтүн актады. Айенем, айенем, айдай жалгыз жан энем, аламдай кең жүрөгүң, ак сүтүң актар бекеммен, ак сүтүң актар бекеммен. Тобурчак будан тулпардан тулу өскөн желеден чырылдайт куштар бала деп чыкканча жаны денеден тодогу булак бар үчүн толкушат деңиз тереңден. Айенем, айенем, айдай жалгыз жан энем, аламдай кең жүрөгүң, ак сүтүң актар бекеммен, ак сүтүң актар бекеммен, ак сүтүң актар бекеммен. Аламдын сулуулугун жыйнап койсо да апаларыбыздын күлкүсүнө татыбайт экен. Апаларыбыз дайыма күлүп жайнап жүздөрүндө жылмай болуп маңдайыбызда бар болсо биз бактылуу эмеспизби? Эң сонун чыгарма болду энелерге арналган, Сизге ыраазычылык билдирели?
келтиргендигиңиз үчүн. Чоң рахмат. Өзгөчө таңыңызды биз менен бөлгөнүңүзгө жана өзгөчө убактыңызды келип бөлүп жана жөн гана убакыт бөлбөстөн талантыңызды дагы биздин телекөрүүчүлөргө тарткылагыңызга чоң рахмат Чоң айталы. рахмат. Барыңыздар. ыраазычылык билдирели. Биз болсо Таңмана программасын улантабыз. Улантабыз.